Саламатсыздарбы? Сыноо жүгүртүү усулдары боюнча курсубуздун кезектеги биз карай турган ыкмасы бул Вендин шакеги деп аталат. Бул англис окумуштуусу Джон Вендин атын алып жүргөн ыкма. Себеби бул окумушту өзүнүн символикалуу логика деген китебинде ушул ой жүгүртүүдүн жана кайсы бир маалыматты талдөөнүн ыкмасын ойлоп тапкан. Ошон үчүн бул Вендин шакеги же болбосо Вендин диаграммасы деп аталат. Мунун колдонуу максаты эмнеде? Кайсы жакта колдонсо болот? Кайсы бир нече түшүнүктүү, бир нече көрүнүштүү же бир нече инсандарды, тарыхтагы белгилүү адамдарды же болбосо бир чыгарманын бир эки каарманын же болбосо түрдүү чыгармада бир окшоштугу барбы, жалпы жактары бир каарманды салыштыруу керек болсо, ошол аркылуу бир кайсы ойго окуучуларды алып келели десек, же ошолордун жалпы жактарын таап жана айырмачылыктарын таап, ошонун үстүндө ой жүгүртүүнү кааласак, ошол Вендин шакегине кайрылсак болот. Качан колдонсо болот? Биз башында билгөнбүз да, сабактын негизги 3 бөлүгү чакырык бөлүгү болот, балдардын бир мурунку билгендерин алып чыгып, ошо билгендерин топтоп, оюн топтоп, астта боло турган чоң жумушка кызыктырып ошого даярдоо сыяктуу ошол чакырык баскычында колдонсо болот. Мисалы, кайсы бир теманы өткөн атсаңар, мисалы балдарга белгилүү эле темалар, мисалы алма менен алмуруттун эмне айырмасы бар? Балким жаратылыштагы кулоо. Ошол сабактарда балдардын деңгээлине жараша, билген билбегенине жараша, эгерде сиз ойлосоңуз, балдар ансыз деле бул жөнүндө бир аз билет болуш керек деп ойлосоңуз, анда Вендин шакегин түзөлү деп сунуштасаңыз болот. Ар бир бала өзүнүн түзгөнүн же жупташым түзгөндөрүн, шакектерин сактап калат. Анан экинчи баскычка өткөндө, маалымат менен таанышып, же бир текст окуп баштаганда, ошо окугандарына жараша башында түзүп алган шакекти, Вендин шакегин толуктап ошонун үстүнө жазса болот. Эми иштин уюштуруу шарты кандай болот? Эгерде Вендин шакегин сиз сабактын эң башында чакырык бөлүгүндө колдонсоңуз, теманы өтөөрдөн мурда балдарды ушул алдыда болчу тема жөнүндө билгендерин чыгаралык биринчи депчи, ошону уюштурган болсоңуз, анда тапшырма бересиз: балдар, мына эки нерсе бар, ушуну салыштыралык кана депчи, ана окшоштуктары кайсы, айырмачылыктары кайсы деп азыр кийинчерээк көрсөтөм схемасын, Вендин шакегин жазган болсоңуздар, буга өзүнчө убакыт бересиңер. Өзүңүздүн максатыңызга жараша алдын ала ойлонуп, балдарга жеке иш катары бересиз же жуп кылып бересиз, же чакан топтордо аткарат. Бирок эгерде ушу чакырык бөлүгүндө берген болсоңуз, жөн эле калтырып эле анан текстке окуп кетпестен, текст окууга өтүп кетпестен, ошо балдар түзгөн алдын ала Вендин шакегин алдын ала талкуулаш керек. Кана кимге эмне жаздыңар? Кана эмне бар экен? Бир балада бул бар экен, экинчиде бул бар экен деп, мисалы, жаңысы айтылгандар бар, балким туура жазып окшош жактары бар, ошолорду талкалап, анан экинчи баскычка өтүшүңүз керек. Башкача айтканда, балдарга берген тапшырмаңар бергенден кийин анан алардан кайра кайтарым байланыш сөзсүз болуш керек. Кайсы деңгээлде жумуштун кайсы түрү болбосун. Анан экинчи бөлүккө өтөбөрдө айтасыздар: кана балдар, ушуну түздүк, мына силер түздүңөр, ушундай маалыматтар бар экен. Эми дагы эмнелерди билсе болот экен ушу эки салыштырып жаткан нерсе жөнүндө? Кана ушул үчүн биз баланча текст окуп көрөлүк деп, анан экинчи бөлүгү, сабактын экинчи баскычына өткөндө, таанышуу, маалымат алуу, түшүнүү баскычына өткөндө текстти окуп келатып эле кошумчалагыла десеңер болот Вендин шакегини. Же болбосо окуп бүтүп аягына чыгып, анан кошумчалагыла десеңиздер болот. Мисалы, бир жагына алма деп жаздыңар да, бир жагына дарак деп жаздыңар, же болбосо алмурут деп жаздыңар. Окшош жагын жазышты да, анан айырмасын жазышты. Мисалы, формасы башка болот, түсү башка болот депчи. Анан тексттен окуганда дагы алманын дагы эмне өзгөчөлүгү бар экен, алмуруттун дагы эмне өзгөчөлүгү бар экен, дагы экөөнүн окшош жагы эмне экен дагы, ошолорду тексттен алып, баягы Вендин шакегин толуктап түзсөңүздөр болот, толтурса болот балдар. Ал толтуруп бүттү, текстти окуп, кошумча маалыматты алышты, билимдер толугураак болду мүмкүн болушунча. Анан экинчи түшүнүү, өздөштүрүү бөлүгүнө өтөсүңөр.
Мына силер башында вендин шакегин түздүңөр эле, анан силер баланча менен толуктадыңар. Башка түстөгү калем менен жазыла деп айтсаңыздар болот. Кайсы бир астын сызып койгула деп билесеңер болот. Себеби балдар билиш керек да. Муну башында мен жазгам. Анан муну болсо мен текстин жазып коштум депчи. Анан түшүнүү, өздөштүрүү, ой жүгүртүү деңгээлине өтөсүңөр да. Ошондо силер жалпы талкууласаңар болот. Себеби балдар силер берейин деген маалыматтын баарын алышты. Окуп, көңүл буруп окуп, ал жерден алма менен мисалы алмурттун айырмасында окшош жактарын толук билишти. Эми талкууласа болот, ой жүгүртсө болот, өз ара бөлүшсө болот, жыйынтык чыгарса болот. Анан силер өзүңөрдүн каалаганыңдай жыйынтыктоочу тапшырманы бересиздер. Туурабы, үйгө тапшырма кайталап келе же болбосо кичине кыска жазып келгиле ушул жөнүндө деп сабагыңарга жараша, темасына жараша өзүңөрдүн тапшырмаңарды бересиңер. Эми тагыраак айталык. Биринчи кантип колдонсо болот? Алдын ала мугалим аныктап алыш керек. Эмнелерди салыштырасыз? Кимди салыштырасыз? Кайсы көрүнүштөрдү салыштырасыз? Кайсы каармандарды салыштырып экөөнүн айырмасын, окшош жагын тапкыңыз келет. Ошонун аркасында окуунун бир темасын талкуулайсыз, кайсы бир идеяга алып келесизби? Ал сабактын өзгөчөлүгүнө жараша. Экинчи, сабакка келип баягы балдар ошо вендин шакегин толтурабыз деп түшүндүрүп бергенден кийин, эгерде биринчи жолу бул вендин шакегин колдонуп аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө тактага чийип же кагазга чийип сөз көрсөтүшүңүз керек, кандай болуш керек, эмне талап коюлат, кантип толтуруш керек, ойлорду кыскача жазыш керек, жалпы көрүнүштөрүн кыска толук сүйлөм менен эмес, мисалы бирден сөз менен да жазса болот, туурабы? Анан толтурууга убакыт бересиз, ошону толтурганга. Андан кийин текст окуйсуңарбы же текст окугандан кийин толтуруп атасыңарбы, ал сиздин уюштурганыңызга жараша. Анан үчүнчү баскычта сөзсүз талкуулайсыңар, тактайсыңар. Толтурулган венди балдар өзүнүн жасагандарын көрсөтүшү керек. Силердин алдыңарда башка балдар менен бөлүшүшү керек. Ошон үчүн бул жерде кайтарым байланыш аябай талап кылынат. Вендин шакектери мисалдар, мисалы ар түрдүү сабактарда колдонсо болот, баардык деңгээлде колдонсо болот. Кичинекей балдардан баштап жогорку окуу жайларында студенттерине чейин колдонсо болот. Аябай татаал, көлөмдүү чыгармалар менен да колдонсо болот. Маалымат менен өтө кичинекей эле чыгарма же кенедей бир жомок же эркиндүү аңгеме менен деле колдонсо болот. Мисалы тарых сабагында мисалы Шабдан Баатыр менен Байтип Баатырды салыштырса болот. Эгер тарыхтан ошол 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башын өткөн болсо, кыргыздар ошол мезгилдеги кыргыздын тарыхында өзлөрүнүн таасирин калтырган, өзлөрүнүн из калтырып кеткен атактуу инсандар, баатырлар болуп эсептелет. Шабдан Баатыр менен Байтип Баатырдын жалпы жактары барбы, окшош жактары барбы? Муну эми тарых мугалими өзү аныкташы керек да, салыштырган максатка ылайыктуубу, ылайыгы жокпу. Ошо салыштыруу аркылуу окшош жактарын айырмачылыктан табуу менен бир нерсеге тыянакка келебизби деп ошону ойлонуш керек. Бул мен берип жаткан мисал Шабдан Баатыр жана Байтип, бул жөн гана үстүртөн гана берилген мисал. Ал эми математика сабагында колдонобуз десеңиздер, математикага тиешелүү көп көрүнүштөр бар. Алардын айырмасын табыш керек, окшош жактарын түшүнүш керек. Мисалы төрт бурчтуктарды алсак, төрт бурчтуктардын түрлөрү көп да, тик бурчтуулар бар, трапеция бар, ромб деген бар. Ошону салыштырсак, мисалы окшош жактары көп да, айырмачылыктары да бар. Мисалы төрт бурчтуу, мисалы тик бурчтуу, мисалы эки жагы бирдей, ал эми калган эки жагы эки башка, туурабы? Ал эми тик бурчтуу төрт бурчтукту алсак, алар төрт тарабы тең бирдей болот. Трапециянын да төрт жагы бар, бирок анын бурчтары ар кандай болот. Ушуларды жазса болот да, вендин шакеги колдонуу менен. Кыргыз тил сабагында мисалы этиштин өткөн чактары көп. Биринчи этиштин өткөн чагы, ошонун жалпы жактары кайсылар? Айырмасы эмнеде? География сабагында мисалы көп эле суроолор болот. Мисалы деңиз менен көл, деңиздин анан көлдүн эмне окшош жактары бар, айырмачылыгы эмнеде? Биология сабагында мисалы дарак менен бадалдын эмне айырмасы бар, же дагы башка жаныбарларды алса болот. Мисалы сууда
жашоочу жаныбарлар менен сууда анан кургакта жашоочу жаныбарлар бар. Ошолордун айырмасы жана окшош жактары эмне? Кичинекей балдарга мисалы жаратылыш жөнүндө сүйлөшүп атсаңыздар, күз менен жаздын эмне айырмасы бар, ошонун окшош жактарынын айырмасын тапкыла деп балдарга тапшырма берсеңиздер болот. Ошо Вендин Шаки аркылуу салыштыруу бул схемалык түрдө, көрсөтмөлүү түрдө кыска, тыкан, анан баардык болгон маалыматты толук камтыганга да мүмкүнчүлүк болот. Анан бул жерде мисал, Вендин Шакеги мисалы жаз анан күздү салыштырып атабыз. Эмне үчүн Вендин Шакеги деп аталат? Өзүнүн сөзү айтып тургандай эле, бул шакекче түрүндө, тегерек түрүндө тартылат. Эки шакек бири-бирине мындай беттешип турат. Беттешпеген эки жагына эки салыштырып жаткан эменин өзгөчөлүктөрү жазылат. Окшогон айта кетели, мисалы жаз. Көрүп турасыздар, жазында мисалы бул күн узарат, жер көгөрөт, канаттуулар учуп келет, карлар эрийт жана башка, балдардын билгенине жараша. Күз деген жагына, күзүндө тескерисинче күн кыскарат, жалбырактар саргаят, канаттуулар учуп кетет. Ал эми ортосундагы эки шакекче кептелген жерге, ал жерге жаз менен күздүн жалпы жактарын жазабыз. Аба ырайы мисалы салкын болот, жаан чачын көп болот бул мезгилде жана башка. Бул бир гана мисал. Демек, Вендин эң өзгөчөлүгү бул эгер эки нерсени салыштырып атсаңар, эки шакек беттелет дагы, бет жерлерине окшош жактары, ал эми беттешпеген жерлерине өзгөчөлүктөрү жазылат, салыштырып жаткан көрүнүштөрдүн. Бул бир гана мисал. Эгерде Вендин Шакегин пайдалануу менен эки эмес, 3 же 4 нерсени салыштырам десеңиздер, анда албетте 4 шакекче тартылат. Же 3 шакек тартылат эгер 3 нерсе салыштырсаңар. Ага жараша силер байкашыңар керек, кайсыл көрүнүш менен дайыр башка кайсы көрүнүштүн жалпы жактары бар, кайсы эки көрүнүш такыр жалпы жактары жок. Мына ушул эле жаз жана күз дегенге мисалы кышты да жайды да кошуп койсо болот, эмне окшош жактары бар. Мисалы кыш менен жай такыр бет келбеши мүмкүн, ал экөөнүн мындай тегерекчелердин, шакектердин да кептелген жери балким болбойт. Аны дагы сиздер өзүңүздөр ойлонуштуруп балдарга сунушташыңыздар керек. Айтайын дегени, Вендин Шакегинин жардамы менен эки гана нерсе эмес, 3 же 4тү да салыштырса болот. Бул балдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша, өтүп аткан сабагыңарга жараша, көздөгөн максатыңарга жараша татаалдатсаңыздар да болот бул тапшырманы. Вендин Шакегин колдонуудагы талаптар, биринчиден, албетте баардык эле сабакка мугарим алдын ала даярданат. Ошондуктан Вендин Шакегин колдонууда дагы алдын ала даярдык керек, ойлонуу керек, эмнени салыштырабыз, кайсы көрсөткүчтөр боюнча салыштырабыз, балдар кандай кыйынчылыкка туш болот. Анан экинчи талабы, бул жалпы жана айырмачылыктары сөзсүз бар нерселерди салыштырыш керек. Бирок ошол эле учурда алар кайсы бир кайсети жагынан бир тутумга кириши мүмкүн. Же бир темага тиешелүү болушу мүмкүн. Айырмасы көп, бирок ошол учурда сөзсүз окшоштугу бар деп болжолгон нерсени салыштырыш керек. Алар бир системада, бир тутумдагы нерсе болуш керек. Экинчи айттык, салыштыра турган нерселер ооба балдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша эки эле эмес, 3 дагы андан көп шакекче болуш керек. Бирок өтө көп болуп кеткен дагы бул максатка ылайык эмес. Ошон үчүн менин практикамда мен көбүнчө 4 гана шакекти колдонуп келгем. Бирок мен башка мугалимдердин, деги эле педагогдордун практикасынан билем, 4-5ти колдонгондор дагы бар. Андан көп өтө чаржайып да болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай чакан көрүнүштөрдү салыштырган турат. Бул Вендин Шакегин колдонуудагы талаптар. Вендин Шакегин колдонуудагы эмне артыкчылыктары бар? Негизи өз алдынча келген көрүнүштөрдүн жалпы жактарын табууга үйрөнөт балдар. Ошого үйрөтсө болот, таптакыр эле бири бирине байланышы жок дегендерди тапса болот. Мисалы айрыкча кармандарды, чыгарманын кармандарын, же болбосо жаныбарларды. Менин тажрыйбамдан алганда, мисалы Илбирс менен мен баягы атактуу кыргыз фольклорундагы мергенчи Кожо Жашты салыштырганбыз. Ушул аркылуучу. Ушул аркылуу окшош нерселерди тапса болот, айырмачылык тапса болот. Балдардын салыштыруу, баалоо, жыйынтыктоо көндүмдөрү өрчүйт.
негизи касиеттерин, нерсенин, көрүнүштүн, инсандардын башка мүнөздөмөлөрүн табышса болот, алардын айырмасын, жалпы жактарын көрсө болот да. Негизги эле албетте ушул иш аракеттерди жасоо үчүн албетте балдар сыноой жүргүтүү көндөмдөрүн өөрчүтөт, өз алдынча ой жүгүртүү, өз алдынча жообун айтуу, өз алдынча көз карашын билдирүү, өз алдынча тыянак чыгаруу бул аябай жакшы көндөмдөр болуп эсептелинет. Вендин Шакеги дагы бул жагынан аябай жакшы жардам бере турган ыкма болуп эсептелет.